Менен мен Гүлжигит, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бүгүнкү сменада баштоо алдында турабыз. 6-күн 11-июнь 13:38 болду Москва убакыты боюнча. Линияга дароо чыгалы. Мынакей. Опа. Пройдите проверку личности дейт. Ушундай нерседе болуп турат кедечи. Ушул жака басабыз, анан момундай болуп чыгып калат. Мынакей. Ушул жерге өзүңөрдүн бетиңерди мындай батырып туруп сүрөткө чөзүңөр. Жок, тамаша мындай серьезно эле туруп. Болду. Чыгып койдуңарбы? Эми далее басасыңар. Кетти. Данные отправились. Азыр уже проверка личности успешно прошла деп чыгат дагы, анан линияга чыгабыз. Туугандар, ишеничтүү, ыңгайлуу, заказдарды жакшы берген сертифицированный таксопарк издеп жүргөн болсоңор, бул Gold таксопаркына смело кайрыла бересиңер. Себеп парктын комиссиясы 2-6%. Акчаңарды ошол эле 24/7-ге каалаган учурда, каалаган убакытта круглосуточно чечип ала бересиңер. Подключениясы Яндекске, жана Сити Мобилге, эконом, комфорт, бизнес, грузовой, доставка, пеший курьерден бери подключение кылышат. Туугандар, дароо шашылып, могул номерлерге дароо кайрылгыла. Gold таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бергиле. Барыңарга ийгилик. Все, достор, мынакей 30 секунд өтө элек мен дароо эле личность өтүп туруп, проверканы өтүп туруп линияга чыктым, дароо заказ келди, мынакей коэффициент менен. Биринчи заказды алалы, кеттик. Мурдум учуна бир нерсе чыгып, мындай кызарып, күлкүнүчтүү көрүнүп калып турмун, но бул эч нерсе эмес. Туугандар, сураныч, лайктардан басып, комментарий жазып, каналга сөзсүз түрдө катталып кеткени унутпайбыз. Бул мен үчүн өтө чоң күч, мотивация болот. Рахмат силерге. Видеону улантабыз, кеттик. Бул роликти мындай подробный көрсөтүп берген аракет кылайын. Карагыла, туугандар, заказга принимать эттиңер, пункт назначенияга келдиңер, мынакей. Бул жерде карайсыңар, кеберкелер указывать этип коет. 4-чү подъезд, 5-чү, 3-чү, 1-чү кеберкелерде эч нерсе жок, просто точка коюп коет. Точканы мындай кылып величте тыйып карап аласыңар да. Меники азыр 4-чү подъезд дейт. Мындай карайсыңар, теги жерде 4 деп турат да. 4-чү подъезд көрүңөрбү? Мен тура эле келдим демек. Тура эле келдимбиз демек, мындай на месте деген басам, пассажирга водитель приехал деп жетет. Анан все чыгат, кетесиңер. Поехали басасыңар, маршрутты түзүп берет и все, кеттиңер. Туугандар, подробный деп айтпадым, мынакей силерге көрсөтө кетейин. Мынакей балансыңарга киресиңер, минус 448. Эмнеге 448? Мен азыр эле бир заказ кылдым го дейсиңер да. Анан ошол заказдын комиссиясын кемиткен заказга киресиңер. Анда көтөрөсүңөр. Тушинскийге келген жер мынакей 342 рубль, могу жерде жазылып турат. Кичинекей болуп туруп. Из них еще не поступили на баланс, поступит до вечера 14 июня дейт. Кээде ушундай Яндекс көптөн бери жүргөн пассажирлерге карызга дагы эмете берет. Же болбосо картасында временный акча жок. Бул кээде бир 10 мүнөт, 15 мүнөт ичинде чыгып калат, кээде ушул 14-июнга чейин. Буну дароо мындай кыласыңар дагы көрсөтүп коеюн. Скриншот. Болду. Анан кийин карайсыңар. Периодически карап турасыңар, толгон болсо галереядан сүрөттө өчүрүп саласыңар. А так ошол болбосо уже Яндекс менен чалып бемарал соттошосуңар да. Билбейм, мунусунда проводник мен Тушинский станция метрода турсам, тети Путилково жакка МКАДтын өзүнө өрөт го я. Ладно, проводник менен барып көрө береличи. Кээде проводник менен барганда өтө сонун заказдар чыгып калат да, ошон үчүн барып көрөлү. Этиги чачты көрдүңөрбү? Бир башкача эле оңгой я. Аял экен. Капет кылып чыктык могу жерденчи. Красногорск, шаурма 24 часа дейт, плов жеп чыктык. Азыр эми заправка алабыз да, андан кийин жумушту улантабыз. Саат 17:50 болуптур. Жакында эле Инстаграмдан көрүп калдым Шуңкар үйлөндү дегенни. Анан туруп эле Мурадил Данияров 12-июнь күнү той дейт. Анан Абдулла Калмуратов дагы өзүнүн сүйүүсүн ачыкка чыгарды, же балким эми тапты билбейм. Мен. Мындай бир мен могу жерме жазылган, маңдайыма жазылган бирөө жарым болсо, куру намыс калдырбай элечи. Дароо эле мындай өзүң эле чал же жаз, же бир намек чытап кой. Ушундай. Бул заказ коэффициенти жок эле заказ болчу. 1 саат 10 мүнөт жол жүрдүк. Красногорсктан Лохмановкага чейин келдик. 1170 рубль, 306 рубль комиссия, таксопарк менен Яндекстик. 863 рубль калды мага.
Ошондо биз саатыбыз 19:35 болду. Иштеген акчабыз 2669 рубль, 6 заказ. Чё, дальше работаем. Анан туугандар, бул Гусейн Гасановдон машина алган, точнее Гусейн Гасанов белекке берген бир биздин кыргыз мекендеш бар эле, Еген Абсаматов деген байкебиз. Ошол байкенин мындай жакындарынын номери же болбосо ошол байкенин өзүнүн номери, байланыша турган номер телефондору болсо, кимде болсо личкагабы, телеграм каналгабы, ватсапкабы бир жерге жазып койгула, чүгү ютубтун ушул эле комментарий кылып өтө керек болуп атат. Все, күтөм достор. Туугандар, балким араңарда ушундай кияри айдагандар бар, билгендер бар, мынакей карагыла. Могуну мен на полностью бияка өчүрүп деле коем, кондёрду мурдагына коюп коем. Өчүк. Буну болсо лобойго каратып койдум. Ну, все равно кандайдыр бир ысык уруп атат. Мотордун, радиатордун бир нерсесинин моторунун ысыгы уруп атат да. Буну любой режимге карап көрдүм да. Мисалы, бул жака, любой жагына коюп көрдүм. Буну бир мындай кылып туруп кондёрду өчүрүп, кайра өчүрүп да көрдүм. Ошол буну мындай да кылып көрдүм, мындай да кылып көрдүм, ошол ысык урат. Неге? Билгендер барбы? Айнек ачык. Мынакей айнек ачык. Көзүм жакты ачпайм, мынакей көзүмө шамал өтпөсүн депчи мына. Но ошол эмеде шамалдын суугу келет, сезем. Проводникке басып коелчу. Ылдыйдан, бойдодон бир жерден ысык келет, өтө ысык келет да. Неге? Ким билет? Жооп жазып койгулачы бир туугандар комментарийге. Так, Кузьминки жака келип калдым. Именно Кузьминки метродон өтүп атам мынакей. Точнее өтүп атам. Бир заказ таштадым, экинчи заказга келип атам. Ошондо примерно азыр мындай примерно айтпай эле карап коеюнчу, 12 заказ кылып турмун. 3651 рубль баланс боюнча Кузьминкиге чейин жөн эле ат барта мындай эле алып келдим. 569 рубль кошкондо 4100 болуп калып атат примерно. Такие вот пироги. 22:30 болду саат. Делаем, топим дальше. Бул бир тууган айтып атат, рейтинг 3.34 түшүп калып, вечный жаап салдыго, кандай кылсак болот? Комфорт плюс айдагым келет дейт. Кыскасы, могул адрес боюнча мына Огородный проезд, дом 9. Ушул адрес боюнча Яндекстин адреси, офис. Анан барып, кирип, сүйлөшүп, ассаламу алейкум. Короче, так ситуацияны түшүндүрүп болуш үчүн. Вечный эмес, жок дегенде 1 айга, 2 айга жапкыла, мен келечек иштегенге желаниям бар. Менде ката кеткен жок, билем момундай болгон, андай болгон. Ушундай факт боюнча кичине сүйлөшүп, чопочом болгон нерсени айтып берип, анан аккаунтуңарды бир жеңилдетип, балким дароо ачып беришет, балким 1 жума, 10 күн, 1 ай, 2 ай. Ушул кичине жеңилдирээк эметсеңер, сүйлөшсөңөр болот, короче. Мындай туруп алып барбай эле койсоңор, эч нерсе болбой калат. Ошон үчүн барып сүйлөшүп көрүш керек. Дагы Огородный проезд, дом 9. Көзүм жакшы болуп калды дедим эле 2-3 күн мурун. Азыр видеолордон мына карасам, кайра кызарганым мындай кичине күчтүүрөөк кызаргандай болуп турат да. Ошого эртең точно больницага барып, офтальмологко кирип, нормально көрүнөт окшойм. Кыскасы туугандар, мынакей саат 23:14 болду. Мен сменаны завершать эткениме туура келип атат. Себеп дегенде азыр досум менен Таганкада жолугуп, кичине досум иштери менен жүрүп калат. Ошон үчүн жумушту сменаны завершать этишим керек болуп калды. Эми отчетту мындай кылайын силерге көрсөтөйүн. 4035 рубль баланс боюнча. Анан жанагы ат барта алынган 569 рубльду кошкондо 4604 рубль болду. Ал эми мынакей 4604 рубльдан кемитебиз аренда, бензин, депозит, обед. Ошондо 1464 рубль экен. Өзүңөр билгендей эле күндүзү саат 13:38 жумушту баштаганбыз. Азыр 23:20 болду. Ошондо 9 саат 40 мүнөт болду линияда жүргөнүбүзгө. 1 саат обед, майда-чүйдө перерывдарды алганда вообще 1 саат. Ошондо 8 саат 40 мүнөттүн ичинде таза 1464 рубль. Себеп мен көбүрөөк иштейт элем, азыр эми дос балам менен кичине жүрүп калган үчүн сменаны эртерээк завершать этип атам. Бүгүнкү смена ошондой болду туугандар. Роликти аягына чейин көргөн болсоңор, кадырчу чоң рахмат, лайктардан басып, подписка кыла кеткиле. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө силер менен баягы эле мен Гүлжигит болдум, Аким KG YouTube каналы.